Бишкекте 19 жаштагы жигитке тапанча такап коркутууга шектелгендер кармалды. Окуянын видеосу Oppa KG аталышындагы Instagram аккаунтка жүктөлгөн. Кадрда эки адам чатакташып жатканы, андагы бирөөсүндө ок атуучу курал бар экендигин көрүүгө болот. Андан соң тапанчасы жогуп павильонго кирип эшикти бекитип алган. Окуя 18 февраль күнү Көлбаев жана Калинин көчөлөрүнүн кесилишинде болгону айтылат. Коркуткан киши жаза аткаруу кызматынын кызматкери болушу мүмкүндүгү айтылган. Бирок бул маалымат такталып же четке кагылган жок. Иранда парламенттик шайлоо өтүүдө, анда 29 орунга 7100 талапкер атсалышууда. Эгер консерваторлор парламентте көпчүлүк орунду ээлесе, Тегеран менен Вашингтондун чыңалуусу күч алат дешүүдө саясатчылар. Анткени консерваторлор президент Хасан Роуханинин саясатын сындап келет. Лидер болсо АКШ жана Европа өлкөлөрү менен диалог түзүүнү колдойт. Буга чейин Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан жана шайлоого активдүү катышуу керектигин белгилеген. Себеби мен Кудаймын. Коомдук ишмер Арыстан Алайга карата ачылган сотко чейинки өндүрүш иши токтотулду. Жаздык процесстик кодексинин 26 беренесине ылайык иш боюнча өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлар негизинде кылмыштын курамы же жоруктун курамы болгон эместиги эске алынган. Арыстан Алай 2011-2017 жылкы президенттик шайлоого катышкан. Кеңири коомчулукка «Зима не будет» деген сөздөрү менен таанылып, ал интернетте кызуу талкуу жараткан. Это будет смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже могу сказать. Зима не будет. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Анкарадагы жолугушуусу жыйынтыкталды. Анда өз ара сооданын көлөмү 5 миллиард долларга жеткирүү макулдашылды. Импорт менен экспорттун ар биринин көлөмү алгач ирет 1 миллиард доллардан ашты. Ошентсе дагы биз багындырчу бийиктер көп, деди түрк лидери. Ал эми Мирзиёев Эрдоганга кадырмандуусун бир тууганым деп кайрылып, аны менен ачык айкын ишеничке негизделген сүйлөшүү болгонун айтты деп жазат Азаттык басылмасы. Кытайда коронавирусту жуктургандардын саны 76 миңге жетти. Японияда 728 адам, Түштүк Кореяда 156, Сингапурда 85 адам, Гонконгда 68, Таиландда 35, Германияда 16 киши, ал эми АКШда 15 киши катталган. Кытайдан сырткары өлкөлөрдө вируска кабылгандардын саны 1000ден ашат. Мындан сырткары Жапония, Франция, Гонконг, Тайвань жана Филиппинде коронавирустан каза болгондор бар. Жапонияда коронавирустан 3 адам каза болду. Ээн баштык беренеси боюнча камакка алынган Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевдин баш коргоо чарасы 27 февралда Баткен облустук сотунда каралат. Адвокат Сапарали Бөрүбаевдин үстүнөн даттанган жергиликтүү кеңештин депутаты Нурдин Дүйшебаев эч кандай доом жок деп тосма арыз жазганын билдирди. Эскерте кетсек, Сапарали Бөрүбаев Баткенден Тажикстан менен чек арасындагы көйгөйлөрдү айтып чыгып, Бишкекте бир катар күч органдарына сурак бергени маалым. Кыргызстандык белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатынын биринчи кармашында япониялык Юкако Кавайиге жеңилип калды. Тыныбекова менен Каваи 62 кг салмакта күч сынашты. Жеңишти 6-1 эсеби менен япон спортчусу алып кетти. Беттеш бүтөргө чукул эсеп 1-1 болчу, бирок Каваи атаандашын көтөрүп чапкандыгы үчүн 5 упай алып кеткен. Эгер ал финалга чыгып калса, Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Турнир ушул тапта Нью-Дели шаарында болуп жатат.